Диги конуш долбоорунун алкагында Кыргызстандан 12 адамдан турган делегация Эстония Республикасына барып келдик. Ал 12 адамдын ичинен 8-и бул билим тармагына тиешелүү адамдар болду. Атап кетсем, долбоордун пилоттук 3 Ош, Баткен, Исыкөл областындагы кесиптик лицейлердин директорлору жана билим берүү министрлигибиздин башталгыч кесиптик лицейлерде билим алуу башкармалыгынын башчысы. Негизги максатыбыз бул санариптештирүүнүн кесиптик лицейлердин ишин жеңилдетүүдөгү, кесиптик лицейлердин окуу процессин жакшыртуудагы, окуучуларга ыңгайлуу шарт түзүү жана окууга тартуудагы ролун үйрөнүп, көрүп жана Кыргызстанга келгенден бир жакшы тажрыйбаны ишке ашыруу болчу. Мен ойлойм, биздин сапарыбыз өзүнүн максатына жетти. Анткени биз теориядан баштап практикага чейин бардык нерсени көрүп чыктык. Биз министрликтин кесиптик лицейлер менен иштеген башкармалыгы менен тааныштык, алардын ишин көрдүк. Биз санариптештирүү бөлүмү менен дагы иш жүргүздүк ал жерде. Андан тышкары кесиптик лицейлерди өнүктүрүүнүн үстүндө иштеген улуттук жана эл аралык эксперттер менен жолуктук. Практикалык түрдө Тайланд мамлекеттик университетине барып, кесиптик лицейлерге мугалимдерди даярдаганын көрдүк. Андан тышкары шаардык жана айылдык бир нече кесиптик лицейлердин дагы ишин көрүп чыктык. Айтып кетүүчү нерсе, Эстониянын билим берүү министрлиги мындай бирдиктүү маалымат системасын түзүптүр. Ал система бардык маалыматты камтыйт экен, бала бакчадан баштап илимге чейин. Бул система 2004 жылдан бери аябай жакшы иштеп келатат, аябай ийкемдүү экен. Анын ичине өзгөртүүлөрдү күндө киргизип турса болот. Бул система башка госрегистрларга дагы туташтырылган экен да. Башка министрликтер дагы өзүнүн анализин жүргүзүп, ошол мындай система тим эле активдүү жакшы иштешин көрдүк. Мисалга алсак, эгерде баягы бала налоговый мекеме баланын ата-энеси каякта иштейт, кандай маяна алат жана кандай муктаждыктары бар экенин анализ жүргүзүп, сразу аны көрсөтө алат экен. Андан тышкары ошол эле ден соолук министрлиги же болбосо социалдык министрлиги дагы кандай пособияларды, кандай жардамдарды беришин дароо эле чыгарып турат экен. Эгерде дагы бир мындай мисал, эгерде бир окуу жайына тапшырып аткан бала кандайдыр бир жеңилдиктерди алгысы келсе, скидка алгысы келсе, ал жанагы окуу жайга барып, же мэрияга барып, же бир нече документтерди топтоп, ал жерге отуруп алып бир жума убактын кетирбестен 5-10 мүнөт ичинде эле ошол системадан өзүнүн жеке данныйларын киргизүү менен алса болот экен. Эң кызыктуусу, бир дагы окуу жай ага аралашпайт. Ал бала ошол даяр нерсе менен келип эле окууну баштайт экен. Жанагы министрликтин системасы дагы жакшы иштешин, мына бир мисал, эгерде бала бир мектептен башка мектепке көчүп атса, ага дагы заявление жазып, кечке толтуруп, түшүндүрүп, же болбосо кайсы бир сабактан собеседование же экзамен тапшырбастан, ал дароо эле системада көрсөтүлөт. Бул бала кандай программаны окуган, кайсы предметтерди өткөн жок, ошонусуна жараша эле буга тиешелүү программаны же класска отургузулат экен да. Система 20 жылдан бери иштеп келатканын айтышты, и ошол 20 жылдын ичинде уже бир дагы кагаз иши жок экен Эстонияда. Ошон менен бирге, мисал үчүн окуу жайларда дагы жана доска же болбосо бор нерселерди колдонушпайт экен да. Эми кесиптик лицейлер жөнүндө айтаардын алдында бир нерсеге токтолуп кетким келет. Эстонияда 2014 жылдан бери
өмүр бою окуу же өмүр бою үйрөнүү деген стратегия менен иш алып барышат экен. Бул стратегиясы абдан жакшы иштеп атыптыр, бүт тармакка таркалып. Мисалга алсак, жылына кесиптик лицейди 26 000 адам бүтүрөт экен. Анын ичинен 11 000 бул жаштар, 15 000 бул чоң адамдар экен да. Бул эң улуу окуучусу бул 74-76 жаштагы адам экен. Биз менен иштешкен биздин коллегабыз Эстониядагы айтат, ал тышкы иштер министрлигинде иштейт. Ал айтат, мени проектлерди тейлөө бөлүмгө менеджер кылып дайындагандан кийин мен дароо эле кесиптик лицейге барып, ошол проектини тейлөө бөлүмүн бүтүрдүм. 2 жыл окуп бүтүрдүм дейт. И мага бул өтө чоң ишимде жардам берип атат дейт. То есть кесиптик лицейлер булар жогорку окуу жай менен тең эле турган окуу жай экен, даже өтө керектелинет экен да эл коомчулуктун ичинде.